Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Казакстанга сапар менен барып келди. Астанада ал Казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, эки тараптуу жана регионалдык маселелер боюнча сүйлөштү. Жолугушуу Ак Ордо резиденциясында өттү. Эки мамлекет башчы Кыргыз-Казак кызматташтыгынын абалы жана келечеги тууралуу пикир алышты. Нурсултан Назарбаев Кыргызстанды колдоого Казакстан дайым даяр экенин баса белгиледи. Атамбаев дагы жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Казакстандын экономикалык жетишкендиктери жана башка тажрыйбасы Кыргызстан үчүн пайдалуу экенин белгиледи. Шын мәнинде Казакстан тууган Кыргыз халкына тек гана жакшылык тилейм. Мен өзүм сизди колдоймун, жумушуңузда мына элдин ичинде тынчтык болуп, өзүнүн жумуштары менен айналышып, көктөм болуп жатыр. Ауыл шаруашылыгында барлык жерде табигат оянып жаткан кезде барлыгы жумуш істесе экен, тынчтык болсо экен, экономика көтөрүлсө экен, жакшылык болсо экен деп ойлойбуз. Биз колдон келгендин баарын жасайбыз. Кош келдиңиз. Барлык маселелерди карайтын болобуз. Биринчиден ушу бир тууганды агайлык мамиле үчүн рахмат. Ушундай жылытоо соласыздар. Экинчиден албетте ушу жолугушуу бизге бир топ маселени кеңешкенге мындай мүмкүнчүлүк берет да. Азыркы күндө Казакстан региондо эң өнүккөн, эң мыкты өлкө деп айтсак болот. Барлыгын маселелер бар, анын барлыгын талкуулайбыз. Бизден Казакстан жагынан эстөөбүз керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо эчтемени аямайбыз. Тыныч болсо экен, жакшы болсо экен деп тилегибиз сол. Шын жүрөгүбүздөн. Жолугушуу жүрүшүндө мамлекет башчылар эки тараптуу кызматташууну мындан ары чыңдоонун жана тереңдетүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулады. Былтыр Казак президенти Кыргызстанга расмий сапар менен келгенде эки өлкө ортосунда бир топ проблемаларды чечүүгө багытталган маселелер каралган. Алардын ичинде соода, маданий алака, чек ара маселелери жана башкалар камтылган. Эң башкы маселелердин бири Кыргызстан азыр бажы биримдигине кирүүгө даярданып жатат. Орусия, Беларусь бажы союзун түзгөн. Биз ошо бажы союзга киребиз деп өзүбүздүн астыбызда максат койгонбуз. Бирок азыркыга чейин биз мүчө эмеспиз. Бүгүнкү сапарда алар менен сүйлөшүп, биргелешкен аракеттерди кылыш, кайсы мөөнөттө кайсы маселени чечиш, ошо даярдыгын караш. Ошондой эле ушул аптада Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Казакстанга биринчи расмий иш сапары менен барды. Эки мамлекеттин министрлери жолугушуп, эки өлкө ортосундагы аймактык жана глобалдык кызматташуу өзгөчөлүктөрүн талкуулады. Жолугушууда июнь айында Казак-Кыргыз өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны болору белгилүү болду. Казак тарап Кыргыз президентин расмий иш сапары менен келишини камылга көрүп жатат. Андан тышкары Казакстанда кыргыз маданиятынын күндөрү өтүп, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгы белгиленет. Состоялся рабочий визит нашего президента. Кече президенттин иш сапары кыска болсо да көп маселе талкууланды. Эки өлкө мындан ары дагы эмне кылыш керектиги такталды. Былтыр эки өлкөнүн башчылары жолукканда бир топ тапшырмалар алдыга коюлган. Алар аткарылып жатат. Казакстан бизге көп инвестиция салган өлкөлөрдүн катарына кирет. Биз казак бизнес өкүлдөрүн чакырабыз. Эң башкысы ортодогу маселелерди чечүүгө каалоо бар. Биргелешип чечебиз деп ойлойм. Кыргызстан менен Казакстан ортосунда кызматташуу боюнча 150дөн ашык документке кол коюлган. 1997 жылы эки өлкөнүн түбөлүк достугу боюнча, 2003 жылы болсо биримдикте болуу жөнүндө келишим түзүлгөн. Ал эми былтыр эки мамлекеттин башчылары дипломатиялык алаканын 20 жылдыгына карата мааракелик декларацияга кол койгон. Кыргызстан менен Казакстан стратегиялык союздаштык келишимге жетишкени менен эки ортодо чечилбей келе жаткан маселелер да арбын. Айрым чек ара өтмөктөрү жабык. Эт сүт азыктарын Кыргызстандан алууга Казакстанга тыюу салынып, Кыргызстан кыйынчылыктарга учурап келет. Мигранттар айланасындагы жагдайларда орчундуу маселе жаратып келет. Ушул жана башкаларды талкуулоо үчүн апта башында эки тараптын эл өкүлдөрү жолукту. Кыргыз-казак депутаттарынын катышуусунда көчмө жыйын Казакстандын Кордай айылында болду. Эл өкүлдөрү эки өлкө ортосунда алака жана ортодо жаралган маселелерди чечүү жолдорун талкууга коюп, мунаса чечим кабыл алууга аракеттенди. Жолукчу жер бекеринен Кордай айылында өткөн жок. Анткени чек арага жакын жерде көп маселе бар. Аткезчилик, миграция жана башкалар. Көчмө жыйынга депутаттардан тышкары карым катнашка тиешеси бар кызматтардын жетекчилери да катышты. Казак эл өкүлдөрү эң башкысы жайкы мезгилде Ысык көлгө барчу казак туристтеринин коопсуздугу, жолдогу абал тууралуу тынчсыздануусун билдирди. Ошондой эле казак делегациясынын башчысы Икрам Адырбеков талкууга алынган маселелерди эки тарап парламентте дагы талкуулоо зарыл экенин белгиледи. Көптөгөн маселелерди
осы депутаттар Бүгүнкү сүйлөшүүдөгү маселелерди эки өлкөнүн комитеттери парламентте көтөрүп чыгабыз. Айтылгандарды чечип ишке ашыралы деп жатабыз. Көп көйгөй бар. Аны ортого коебуз. Биз ысык көлгө баруу учурунда шартты жакшыртуу, коопсуздукту камсыздоону сүйлөштүк. Кыргызстанда абал жакшырып, экономикасы көтөрүлүп жатканын көрүп жатабыз. Биз ага тилектешпиз. мына жолда кауіпсіздік, шекарадан өтүү маселелери жеңилдик жолмен. Былтыр эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү көлөмү 1 миллиард 58 миллион долларга жетип, 41%га жогорулаган. Казакстан Кыргызстанга эң көп инвестиция салган 5 өлкөнүн катарына кирет. Жолугушууда кыргыз мигранттарына иштөө үчүн жеңилдиктер каралып жатканы дагы маалым болду. Андан тышкары туристтер үчүн бир нече чек ара өтмөгү ачылат. Келечекте Капка, Камышановка, Каркыра ачылган турат. Ошо менен туристтердин келиши көбөйөт. Ошону бизге Казакстан тарап жарыя кылды. Буга чоң ыраазычылык айтабыз. Экинчи маселе биздин мигранттардын маселеси. 50 миңдей биздин мекендештер Казакстанда эмгек кылып жүрүшөт. Азыркы күндө Казакстанда ошого байланыштуу мыйзам долбоору даярдалып жатыптыр. Ал мыйзам кабыл алынгандан кийин Кыргызстандан келген мигранттарга бир өзгөчө жеңилдетилген жагдай каралып жаткан экен. Биз ошону күтөбүз. Азык-түлүк продукциясы боюнча да сүйлөшүү өттү. Казакстан бажы биримдигинин талаптарын жана эпизодикалык абалдын начарлыгын жүйө кылып, Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарын алууну 3 октябрда токтоткон. Андан бери казак адистери сүт өндүргөн ишканаларды текшерип чыккан жана жакында сүт сатуу кайра жанданышы мүмкүн. Комиссия түзүп, ошол тиешелүү маселелерди карап, тез арада бири-бирибизге түшүнүк берип, анан кийин границаны жабыш керек, ачыш керек деген маселени карайлык. Экинчиден, эки мамлекеттин ортосунда лаборатория түзөлүк, ошо сүттөрдүн, азык-түлүктөрдүн текшерип, өзүнүн мындай качествосуна карата деп. Мына ушундай маселелерди карап атабыз, бирок сүт боюнча маселе чечилип калды деп айтып атат. Көчмө жыйында ортого салынган маселелер кандай чечилгени эмки жолугушууда каралмай болду. Жай айында казак тараптын өкүлдөрү Кыргызстанга келип кетүүгө чакырылды. Жанат Мажитова, Уланбек Дыйканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык.